Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 6 май 2023 жыл. Мен сіздерге ГЭС-3төн бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. ГЭС-3 туғандар бизге шагын чыгыш тарабына жайгашкан. Азыр мен турган жер туғандар Алматинка жана Шугуевай көчөсүнүн кесишине турам. Ошол жерден чыгышты карай барып, анан сол тарапка бурулсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан. Ориентир Суларова жана Пердатарский көчөсүнүн кесилиши болуп калат. Жана түз эле чыксаңыздар бул жерден туғандар Алмамидин базары, түндүктү карай кетсеңиздер Дордой базарына бара аласыздар. Жана ошондой эле үйгө чейин 2 автобус жана 2 маршрутка менен барсаңыздар болот туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Үстүн көчө тараптан көрүнүшү. Эң эле чыгыш чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле батыш чек арасы бул Жашыл забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Дарек Пердатарская 9/3 дарегинде жайгашкан. Анан бул көчөдөн 2 маршрут жүрөт. Ал көчөдөн дагы 2 маршрут, 2 автобус экен жалпысынан. ФАП жанында мектеп бир 100 метр аралыкта мынакей мектеп окуучулары турушат тугандар. Мектеп 100 метр аралыкта. Ошол 2 маршруттагы автобус менен силер шаардан бурчуна бара аласыздар тугандар. Жолдор деле мынакей жакшы, асфальт болгон тугандар. Так, андан ары мынакей бул короосу. Бул жакта 70 квадрат метр болгон пол дом и төрүндө өзүнүн огороду деле бар тугандар. Огороду кошулуп 4 сотоктой участок болуп калат дейт. Келсеңиздер да өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Ал тарабы мындай стяжка, катталдар мындай темирден болгон забор тугандар. И бул жакта көргөзөйүн, бир кире бериш, оң тарапта душ, ажаткана. Раковинадан суу чыгарылган, суу Аристон менен жылыйт. Электр энергиясы, природный газ бар, суу бар и отопление, паровое отопление тугандар. А бул жакта мынакей зал, дуалдар обой, түштүк тараптан чоң терезе орнотулган, полдор ламинат экен. Мынакей. Так, андан ары бул жакта навес, стяжкана бир 2 машина баткандай жер. И короосуна былыштан чыгып кетсеңиздер болот, тапчан тугандар. Бул жакта дагы бөлмөлөр. Могу жерде отопление котел жайгашкан жер, мынакей көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат. Так. Бул дагы бир прихожка. Раковинадан суу чыгарылган тугандар, полдор ламинат, бул жагы жыгачтан болгон пол экен. Мынакей. Бир балдар бөлмөсү. Андан ары дагы бир мындай бир бөлмө жайгашкан тугандар. Мынакей. Бул жакта дагы бир бөлмө. Түштүк тараптан терезе, дуалдары көрүп тургансыздар, ремонт тугандар, мынакей. Мына ушундай. Андан ары короосун ачып дагы калган маалыматты берейин. Отопление батареялары. Бул жакта мынакей огород, жер жемшексеңиздер деле болот. Чыгыш чек арасы бул жерге чейин, анан батыш чек арасы мынакей бул жерден болуп калат. Бул жерден. Бул тарабы кошунага караштуу тугандар. Жана айткандай полдон үй мынакей бул жерге чейин сиздердики, бул жагы кошунаныкы жана бул жакта огород деле, онун ары жагы кошунаныкы, бул жагы сатылуучу жер үй ээсине караштуу. Так. Бул жакта мынакей мындай вишня бактары, бул жака жер жемшексеңиздер деле болот, ыйымчыктардан дагы жаткан. Эң эле төрүндө мынакей эң түндүк чек арасы бул шифрдан болгон заборлорго чейин болуп калат. Так, бул үйдүн баасы $24,000. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсителдеп калтырам. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар тугандар.